Азыркы күндө Кыргызстандын экологиясынын бузулушуна дагы бир себепкер болгон бул полиэтилен баштыктары. Желим баштык арзан жана ыңгайлуу болгондуктан биздин турмушубузда маанилүү орунду ээлейт. Күн сайын ар бирибиз мындай баштыктарды дүкөндөрдөн үйүбүзгө алып барабыз. Мындай баштыктар дүкөндөн узабай жатып эле ыргытылат. Дүкөндөрдө булар бекер берилгендиктен биз буларды ченебей иштетебиз. Желим баштыктар биздин экологияга терс таасирин тийгизип жатат. Мисалы, көчөдө үйүлүп турган таштандылардын дээрлик 80% желим баштыктар. Айтып отурса, анын кесепеттери абдан көп. Мисалы, айрымдар салафанды сууга таштайт же ичине таштанды толтуруп туруп агызып жүрүшөт. Бул сууну тосуп ташкындатат. Күйгүзө турган болсок, дем алып жаткан абабыз булганат. Ал эми жон койсо, оңой менен чирибейт. Желим баштыкчылар атмосферага, жер кыртышына, ошондой эле жан-жаныбарларга жана адамдардын ден соолугуна зыяндуу. Жапайы жаныбарлар жана үй жаныбарлары оттоп жүрүп, желим баштыкчыларын жеп, ичиги карынына тыгылып өлгөн учурлары да көп болгон. Биз экологияга жана өзүбүздүн ден соолубузга зыян келтирүүчү полиэтилен баштыктардын ордуна табигый жолдор менен жасалуучу баштыктарды ойлоп таап, колдонушубуз зарыл. Кыргызстаныбызды жана үйлөрүбүздү полиэтилен баштыгынан коргойлу жана табигый баштыктарды колдойлу. Өз үйүңдү карегиңдей аяйсың, кийимиңди таза сактап баалайсың. Өлкөбүзгө келгенде эле негедир өзгөлөрдөй сен кайдыгер карайсың. Өзүң турган көчөңдү сен тазала, өз өлкөңө өзгөлөрдөй караба. Тазалыкты сактай билген өлкө деп көтөрүлсүн биздин гана асаба. Таза сакта эли жериң жүрөктү, тазарталы, агарталы дүйнөнү. Таза болсо баарыбыздын үйүбүз, таза болот Кыргызстан өлкөбүз.